Украинанын президенти Владимир Зеленский 25 февралда халкка жаңы билдирүү менен чыгып, орус агрессиясынан украиналыктарды коргонууну улантууга чакырды. Ошондой эле орусиялыктарга карата жүргүзүлгөн санкцияларды алар таптакыр тоготпогондугун жана коргонууда жалгыз болуп жаткандыгын билдирди. Анда сырткары дүйнө сырттан гана байкоо жүргүзүп жаткандыгын да кошумчалады. Кечээги санкциялар Орусияны токтотту. Биздин асманыбыздагы жана жерибиздеги окуялар булар жетишсиз экендигин көрсөтүүдө, деди Украин президенти. Ошондой эле Украинанын коргоо министрлиги Киевдин түндүгүндөгү райондордо орустардын чалгынчы топтору жүргөнүн маалымдады. Алар жарандарды үйдөн чыкпоого жана орус аскерлеринин жүргөн жерлерин маалымдап турууга чакырды. Зеленский Орусия баары бир Украина менен диалогко келерин, ал сүйлөшүү канчалык эрте башталса, ошончолук жакшы экендигин эскертти. Сөзүнүн соңунда ал Орусия жарандарына орус тилинде кайрылып, Киевдин бомбаланып жатканын 1941-жылкы окуялар менен салыштырды. Владимир Зеленский 25 февралда таңгамал жасаган билдирүүсүндө 24 февралдагы кармашта украиналык 137 аскер каза болгондугун билдирген. Бүгүн 25 февралда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Россиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен болгон жолугууда Нур-Султан шаарына болгон сапарынын алдында президент Садыр Жапаров менен жолукканын, анда Кыргызстан Орусия менен 200 жыл чогуу болгонун, дагы 300 жылда чогуу болууга даяр деп айткандыгын билдирди. Ошондой эле Москвага былтыр жыл аягында Кыргызстандын бюджеттик колдоого $10 миллион жардам көрсөткөнүнө ыраазычылык билдирди. Бүгүн 25 февралда Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдында 30га жакын киши Украинаны колдогон акция өткөрдү. Ошондой эле Ош шаарындагы Орусиянын башкы консулдугунун алдында дагы ушундай акция болду. Акцияга чыккандар согушка жол жок, тынчтык үчүн, алдоону жана өлтүрүүнү токтот деген жазууларды кармап турушту. Украинаны колдогон акция 24 февралда дагы Бишкек шаарында өткөн. Орус президенти Владимир Путин 24 февралда таң эрте билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага согуш ачты. Ал Украин жоокерлерин куралдарын тапшырып, үйүнө кайтууга чакырды. Таңкы саат 5-терде орус аскерлери Украинага чабуул жасап, басып кирди. Владимир Зеленский бул аракетти өлкөгө каршы согуш деп атап, дүйнө лидерлерин Путинге каршы коалиция түзүүгө чакырды. Батыш өлкөлөрү Путинди айыптап, Орусияга каршы жаңы санкциялык пакеттер кабыл алына баштады. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп тайындалды. Мамлекет башчысы бүгүн 24 февралда аны кабыл алды. Жолугушууда президент аймактын туристтик дараметин эске алуу менен анын мындан аркы социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча бир катар конкреттүү тапшырмаларды койду деп айтылат президенттин сайтындагы маалыматта. Алтынбек Сулайманов соңку жылдары шайлоо системасын өркүндөтүү, парламенттик башкарууну бекемдөө боюнча бир катар демилгелер менен чыгып келген.